Ош шаарындагы балдардын жугуштуу оорулар ооруканасынын кабыл алуу бөлүмүндө таңдан кечке чейин узун кезек үзүлбөйт. Күнүнө 150дөй бейтап кайрылат. Көпчүлүгү 1 жашка чейинки балдар, булардын 80% өпкөсүнө кагынгандар. ФАПка бардык, анализге деп жазып берди. Анализди тапшырып, азыр врачка көрүнөлү деп келдик. Ооба көрүндүк. Уже повторно болтабыз да. Уже второй, третий раз болтабыз. Үйдө лечение алдык болбоду да. Азыр мында сасык тумоо, сарык жана ич өткөк оорулары менен жалпы 350гө жакын бала дарыланууда. Балдар арасында COVID-19 жугузгандар катталган эмес. Бейтаптардын ооруканага түз келүүсүн адистер үй бүлөлүк дарыгерлердин ишине байланыштырат. Кээинки жарандарыбыз үй бүлөлүк дарыгерлер дарыгер ким экенин билбейт. Туура эле баягы больницага келишет да. Түнү күнү баары бир больницага келет. Өзү биздин мына үй бүлөлүк дарыгерлер тобундагы иштеп неметкенде бизде мынчалык оор болбойт эле да. Мындай жүйөгө үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун кызматкерлери макул эмес. Бейтаптар дээрлик бардык саламаттык сактоо мекемелеринде басымдуу. Маалыматка мен таптакыр макул эмесмин. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул бир эле жагы, бир эле коридордо. Бизде мындай коридордон 4 бар. 4-төн тең көрдүңүздөр. 4-төн тең күндө ушундай акыбал. Тумоого чалдыккандардын санынын өскөнүнө байланыштуу Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан каладагы 12 үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна күндүзгү стационарлар ачылды. Кара Суу районунда дагы жалпы азыр бүгүнкү күндө 300 койка ылайыктуу кошумча балдар үчүн балдар пневмониясы менен стационар уюштурдук бүгүнкү күндө. Алар дагы бүгүнкү күндө иштеп атат азыр. Бирок ошого карабастан мен элге да кайтып кетет элем. Кичине болсо да өздөрүнүн балдарын карашып, эмдөө процесстерине катышып, грипптин вакцинациясы бар, ковидтин вакцинациясы ошолорду толугу менен алса, ушундай болуп биздин дарыгерлерге күч келбейт эле бүгүн. Соңку 1 ай аралыгында ковид вирусу да көбөйгөнү байкалган. Күнүнө 5-6 жарандан аныкталууда. Жугуштуу тумоодон сактануунун ишенимдүү жолу эмдөө экенин адистер эскертет. Гриппке каршы жок албадык. Чакырып айткан жок, албады. Андайды укпадым. Болсо деп сурап атат, бирок азыр жок, 550 доз берди. Анан сезонный грипп деген вакцина берген Кореяныкын, аны неме кылды? Түгөндү, мына 10 эле доз калды. Мындай сезонный грипп деп Кореянын вакцинасы bundan 300 доз берди. Эмдөө мажбурлоосуз ыктыярдуу жүрөт. Мезгилдик сасык тумоого карата да Оштун жарандары үчүн Корея менен Орусияда өндүрүлгөн 20 миңден ашык дозада вакцина келген. Каалоочулар жакынкы үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна кайрылса болот. Миргүл Бокошова, Жолай Башев, Ала Тоо 24, Ош облусу.